Улуттук банк Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму менен бирдикте өткөргөн семинарлардын максаты каржылык маалымдуулукту жогорулатуу жана жергиликтүү каржы кызматтарына жеткилүүлүктү кеңейтүү аракетинде. Бул өз кезегинде аймактарда кызматтар үчүн санариптик төлөмдөргө өтүүгө жардам берет. Ал семинарларда ошо финансылык сабаттуулук деген эмне, үй бүлөлүк бюджетти кантип пландаштырыш керек, жана ошондой эле финанс кредиттик уюмдар менен, банктар менен кандай түрдө иш чара жүргүзүш керек, кредит деген эмне, кредит алууда кандай нерселерге көңүл буруу керек, эң маанилүү нерселер ошол жөнүндө мындай ошо ордуларында жерлерге барып, атайын даярдалган тренерлер атайын семинарларды өткөзүп өтүштү. Мындай иш-чаралар Улуттук банк тарабынан мындан ары дагы улантылат. Анткени бүгүнкү күндө ошо финансылык сабаттуулукту жогорулатуу бирден бир негизги Улуттук банктын багыттарынын бири. Направлению. И мне кажется, финансовая осведомленность, финансовая грамотность населения – это одно из главных условий. Аймак өнүксө өлкө өнүгөт. Ошондуктан биздин кеңсе Кыргызстандын аймактарына өзгөчө көңүл бөлүп иш алып барууда. Финансылык сабаттуулук экономикалык өнүгүүнүн негизги шарты жана өлкөнүн туруктуу өнүгүү жолунда турган негизги көйгөйлөрдүн бири. Бул долбоордун максаты өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнө чоң салым кошуу. Ошондой эле аймактардын тургундарын финансылык сабаттуулук жактан маалым кылуу. Биз Кыргызстандын бардык аймактарында финансылык сабаттуулукту жогорулатуунун үстүндө иш алып баруудабыз. Улуттук банк менен мындан аркы кызматташуубузду улантып, кубанычта болобуз. Биз Кыргызстандын айылдары менен шаарларынын туруктуу өнүгүүсү үчүн Улуттук банктын ишенимдүү өнөктөшү бойдон калабыз деп ишенем. Улуттук банк жана ЭККнун Бишкектеги программалык кеңсеси тарабынан уюштурулган калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча долбоордун алкагында бардык иш-чараларды ишке ашыруу этап менен аткарылды. Финансылык сабаттуулуктун бир топ пайдасы бар экенин айткан Мээрим Алымбаева бүгүнкү күндө акчаны туура пайдалануунун бир топ жакшы жагын өзүнө алганын жана мындай семинарлар маанилүү экенине токтолду. Тапкан акча каражатын кандай туура багытта жумшап колдонуп атат. Ошол жөнүндө семинарда катуу талкууларды жүргүзүп атабыз. Кыялдарыбызды максаттарга айландырып, максаттарды финансылык планга айландырып, ошонун негизинде акчаны кандай туура пайдалансак болот, кантип өзүбүзгө дагы кошумча каражат топтоп, ошондой эле каражаттын түрлөрүн үйрөнүп атабыз. Калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу максатында 42 окуу семинары уюштурулган. Ага өлкө боюнча жалпы 800дөн ашык адам катышкан. ЭККнун каржылык колдоосунун негизинде жогоруда аталган тренингтерди материалдык техникалык жактан камсыздоо маселелери чечилген. Бул тренингде адамдар өзүнүн ички мындай ойлорун өзгөртүп, өз жашоосун жакшыртууга, каражаттарды туура башкаруу менен өз жашоосун жакшыртууга мындай түшүндүрүп берип жатабыз да. Анан дагы биздин тренингтерде кредит алып, кредит менен иштөө дагы темасына көп басым жасалып жатат. Ошондой эле керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо темасы дагы мындай жакшы чагылдырылган. Тренингде насыялар жана кредиттик уюмдар менен иштөө жана керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо сыяктуу түшүнүктөр берилди. Бүгүнкү күндө бардык окуулар ийгиликтүү аяктады. Катышуучулар атайын уюштурулган окуудан акча сабаттуулугун үйрөнгөнүн айтышты. Тутам Мелисов, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.